Казакстандын 2018-жылдагы коомдук экономикалык өнүгүшүнүн жыйынтыгы өлкө башчысынын катышуусу менен өкмөттүн кеңири отурумунда талкууланды. Нурсултан Назарбаев өткөн жылдын жалпы көрсөткүчтөрүнө ыраазы экенин билдирди. Өлкө башчысынын айтымында экономиканын өсүшүнүн аркасында казакстандыктардын жашоо шартын жакшыртууга багытталган бир нече мамлекеттик программаларды баштоого жол ачылды. Жалпы мен айтар едім 2018 жылда көрсөткүчтөрү экономиканың барлық саласында 2018 жылдын көрсөткүчтөрүн жакшы деп айтсак болот. Өсүш экономиканын бардык тармактарында байкалууда. Ушунун аркасында биздин тургундардын жашоосун жакшыртууга мүмкүнчүлүктөр жаралды. Экономикалык өсүш 4%. Анын көп бөлүгү экономиканын шикизаттык эмес секторуна тиешелүү. Жалпы ал 75%ды түздү. Инфляция биз пландагандай эле 5,3%дай болду. Бул жакшы көрсөткүч деп айтууга болот. Негизги капиталга болгон инвестиция да 17%га өстү. Бул да жаман эмес. негізгі капиталға инвестициялар 17%-тен жоғары, бұл да жақсы көрсөткүч деп айтууга болот. Премьер-министрдин орун басары Ерболат Досаев өз сөзүндө 2018 жылы өлкөдө туруктуу өнүгүү камсыздалганын кошумчалады. Өзгөчө көңүл өлкө башчысынын 5 коомдук демилгесинин жана республиканын жарандарына кайрылуусунун ишке ашуусуна бөлүндү. Ошондой эле ал 2019 жылдын башында улуттук фонддун активдери 61 миллиард доллардан ашык түзгөнүнө токтолду. Рост экономики в прошлом году сопровождался... Өткөн жылы экономиканын өсүшү элдин так-акчалай кирешесинен 4,4%га өскөн. 2018 жылдын жалган Куран айында сиз тараптан жарыяланган 5 коомдук демилге биздин жарандардын жашоо сапатын жакшыртууга жаңы түрткү берди. Мындан сырткары өкмөттүн отурумунда бирдин айында экономиканын шикизаттык эмес секторлорундагы долбоорлорду насыялоо башталары белгиленди. Аталган максаттарга кошумча 600 миллиард теңге бөлүнөт. Эл аралык серепчилердин пикиринде Астана бүткүл Евразия континентинин борборуна айлана алат. Алар соода-экономикалык байланышты кеңейтүүдө шаардын стратегиялык мааниси жогору дешет. Алдыдагы убакытта Астанада дүйнөлүк соода борбору курулат. Ал 2 гектар жерди ээлейт. Бийиктиги 150 метр болгон долбоордун жалпы наркы 200 миллион долларды түзөт. Комплекс толук чет өлкөлүк инвестициялардын эсебинен каржыланат. Нью-Йорк, Амстердам, Токио, Сеул жана Дубай сыяктуу шаарларда World Trade Center имаратынын дүйнөлүк желелери бар. Эми бул шаарлардын катарына Астана да кошулат. We see the site as being a significant and important site for the city. Курулушу мерчемделип жаткан жаңы объект шаардын көрүнүктүү имараттарынын бирине айланат деп ойлойм. Анын туристтер жана жергиликтүү жашоочулар үчүн өзгөчө кызыктуу болору талашсыз. Долбоор боюнча ар тараптуу өнөктөштүк орнотууга даярбыз. Болушунча колдоо көрсөтөбүз. It's going to be a world-class opportunity showcasing architecture and buildings and Astana to the world. Бул борборду салуу боюнча келишимге өлкө башчысынын Бельгияга болгон иш сапарында кол коюлган. Жыл сайын башкы шаардын көркүнө көр кошулуп жатат. Алдыдагы убакытта Астанада дагы бир катар архитектуралык объект курулат деп күтүлүүдө. Сак жоокеринин баш кийиминин үлгүсүндөгү Евразиялык борбор имараты алардын катарында. Анын курулушу быйылкы жылдын аягында башталат. Ата мекендик өнөр жай экспорт рыногун кеңейтет. Алдыдагы убакытта унааларды коңшулаш Өзбекстанга жөнөтүү мерчемделүүдө. Азыркы тапта унаа өндүрүүчүлөр өз өндүрүштөрүн Кытай, Орусия, Беларусь жана Тажикстан өлкөлөрүнө жөнөтөт. Серепчилердин айтымында экспортту өнүктүрүү боюнча атайын камсыздандыруу жана мамлекеттик субсидияны колдонуу керек. Бул ата мекендик компаниялардын атаандаштыкка туруктуу болушуна шарт түзөт. Основные динамические показатели у нас были в Биз 2017 жылдын аягы, 2018 жылдын башында негизги динамикалык көрсөткүчтөргө жетиштик деп айтууга болот. Анткени бул мезгилде 2000ден ашуун унаа экспорттолгон. Азыркы тапта унаа өндүрүүчүлөр жаңы рыноктарды караштыра баштады. Экспортту жогорулатууга өлкөлөрдүн ортосундагы эл аралык байланыш таасир берди. Ошондой эле компаниянын тышкы маркетингдик стратегиясынын да ролу жогору. Азыркы тапта ата мекендик өндүрүүчүлөр чыгарган темир тулпарларын ички рынокко да, тышкы рыноктарга да сата алат. Анын аркасында өндүрүлө турган унаалардын саны да жогорулай түштү. Реализовывать его как и на внутреннем рынке, так же и на внешнем рынке.
2018 жылы өлкөдө 32,3 миң унаа чыгарылган. Ата мекендик өндүрүүчүлөр жеңил жүк унаалар, автобустар, атайын техника, трейлер жана жарым чиркемелерди жасашат. Алардын жалпы суммасы 205,95 миллиард теңгеге жетет. Караганды облусунда Борбор Азиядагы эң ири күн электр станциясы курулду. Ага 140 миллион доллар каржы салынган. Инвесторлордун долбоорду дал ушул Саран шаарында ишке ашыруусуна ыңгайлуу климаттык шарттар себеп болгон. Аймагы 164 гектарды ээлеп жаткан ушул күн панелдери жылына 100 мегаватт электр кубатын өндүрө алат. Бул 50 миңден ашуун жашоочусу бар Саран сыяктуу 10 шаарды ток менен камсыз кылууга жетет дешет адистер. Аянты 164 гектар аймакка күн батареяларынын акыркы муунуна караган 307 миң панель коюлган. Аны менен катар 20 кошумча станция салынган. Анын кепилдик мезгили 40 жыл. Бул жердеги жумуштун бардыгы автоматтык түрдө ишке ашат. Вчера было 49 мегаватт. Кече 49 мегаватт кубат болду. Бул биз дароо 100 мегаватт чыгарышыбыз керек дегенди билдирбейт. Аба райынан да көз каранды. Керек болсо булутсуз күндөн да энергия алууга болот. Бул 10, 15, 20 болушу мүмкүн. Башкача айтканда, ар түрдүү деңгээлде болуп калат. Жалпы 2023 жылга чейин өлкөдө альтернативалык энергия булактарын өндүрө турган 30дан ашуун долбоор ишке ашат. Ал жерде жылына 3 миң мегаватт ток булагы өндүрүлөт. Кантар айына быйыл Казакстанымызда 67 Быйыл 3 айында Казакстанда 67 альтернативалык энергия булак станцияларынын курулушу аягына чыкты. Бүгүнкү күндө алардын жалпы кубаттуулугу 510 мегаватты түзүп жатат. 2019 жылдын аягына чейин бул кубат 2 эсе өсөт деп күтүлүүдө. Осы кубаттуулугу 2 эсе өсөт деп күтүлүүдө. Белгилей кетсек, алдыдагы жылы Караганды аймагында альтернативалык кубат булактарын өндүрө турган 4 ири долбоор колго алынат. Ушуга байланыштуу жумушту ишке ашыра турган инвесторлор менен эки жактуу келишимге кол коюлду. Чет өлкөлүк компаниялар аймакта жашыл технологияны өнүктүрүү үчүн 500 миллион доллар каржы салууга кызыктар. Казакстан жашыл экономика саясаты боюнча Борбор Азияда лидер өлкөгө айланышы мүмкүн. Ал эми Астананын аймакта энергоэффективдүүлүгү абдан жогору шаарлардын бири аталышына жөндөмдүүлүгү жетиштүү. Буунун Азия жана Тынч океан мамлекеттери боюнча экономикалык жана коомдук комиссия серепчилеринин орток пикири ушуга алып барат. It has a unique opportunity to plan the urban infrastructure in such a way that growth is done in a sustainable way. That includes green buildings, but it also includes. Ал үчүн бир нече стратегиялык иш-чараларды колго алуу керек. Методология, программалар жана аларды ишке ашырууну бир жолго салып алуу жөнүндө. Алар бир механизмдей системалык түрдө иштеши керек. Таза ичүүчү суу сапаты, топурактын баалуулугун, абанын тазалыгын айкалыштыра билүү зарыл. Бул багытта унаа каттамдарын жол жоболоштурууда маанилүү. That can be applied here because you're at the beginnings of that transition to an urban society. Астанада Тынч океан жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн серепчилери шаардык инфраструктура менен инженердик желелердин туруктуу өнүгүшүн камсыз кылуу маселелерин талкуулашты. Жолугушуу буунун өнүгүү программасы менен Эскатонун жашыл технологияларды өнүктүрүү жана инвестициялык программалар борборунун колдоосу менен өттү. Казахстан и Эскато работают очень тесно. С 2010 году очень много инициатив. Казакстан менен Эскато 2010 жылдан бери тыгыз карым-катнашта иштеп келе жатат. Эл аралык уюм Казакстандын бир катар демилгесин колдоду. Алардын көпчүлүгү Тынч океан аймагынын өнүгүшүнө жакшы таасир берди. Мисалы, океан жээгиндеги 15тен ашуун мамлекетте керекке жараган биогаздык инсталляциялар киргизилди. Борбор Азиянын шаар курулушунда кубат булактарын ысырап кылбаган, энергоэффективдүү табигый корлорду пайдалануунун эффективдүүлүгүн жогорулата турган долбоорлорду колго алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошондо энергоэффективдүү шаарлар пайда болот. Серепчилердин айтымында өлкөдө комплекстүү түрдө киргизилип жаткан жашыл технологиялар долбоорлору негизинен буунун Казакстандагы өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен ишке ашырылууда. Мисалы, акыркы жылда гана алардын жардамы менен жалпы суммасы 12 миллиард теңгелик 67 долбоор ишке кошулду. Серепчилер белгилеп өткөндөй, бул долбоорлордун басымдуу бөлүгү өлкөнүн борборунда жайгашкан.
Мы поддержали проекты, которые направлены на установку новых энергосберегающих насосных станций. Мы поддержали... Биз өлкөбүздөгү энергоэффективдүүлүктү камсыз кыла турган насостуу станциялардын курулушуна колдоо көрсөттүк. Ошондой эле казандар менен алардын жумушун эффективдүү кыла турган орнотмолор менен кошумча бөлүктөрдү алмаштыруу иштерине тиешелүү көптөгөн демилгелерди ишке ашырууга жардам бердик. Ушуга кошо биз сууну ысытууга арналган күн генераторлорун орнотууга көмөктөштүк. Алардын борбордоштурулган жылытуу системасын төмөндөтүүгө тийгизген таасири жогору. Ошондой эле фотовольт долбоорун ишке ашыруу көздөлүп жатат. Жогорку чыңалуу орнотмолор күндөн кубатты өндүрүүгө арналган. Натыйжасында салттуу энергетика заманбап түрлөргө алмаштырылды. Батареи и тем самым опять же снизить нагрузку на традиционную энергетику. Ушундай сыяктуу долбоорлорду ишке ашыруу өтө актуалдуу. Анткени анын арты менен күкүрт кычкылынын чыгашасы азайып, шаарлардагы жашоо сапаты жакшырат дешет адистер. Астана Казакстандын саясий, маданий жана ишкердик борбору. Бүгүнкү күндө кичи жана орто ишкердик жакшырууда. Өткөн жылы инвесторлор борборго 1 триллион 53 миллиард теңге салган. Анын 71% чакан бизнеске тиешелүү. Өткөн жылдын 9 айында чакан жана орто ишкердиктин шаар экономикасындагы үлүшү 61%ды түздү. Бул 2017 жылга караганда 20%га көп. Эскерте кетсек, өлкө башчысы 2050 жылга чейин чакан жана орто бизнестин ички өнүмүндөгү үлүшүн 50%га жеткирүү тапшырмасын койгон. Ушундай шартта Астана тапшырманы мөөнөтүнөн мурун аткарган алгачкы шаар болуп калды. На таких сухих цифрах видим, что Астана это уже не город госслужащих, а город предпринимателей. Это как раз та задача, которую глава государства. Мындай көрсөткүчтөр Астана мамлекеттик кызматкерлердин эле эмес, бизнес шаары экенинин көрүнүктүү мисалы. Былтыр эле 13 000 жаңы ишкердик субъектиси ачылган. Өткөн жылдын 9 айында бул көрсөткүч 22%га өсүп, 3,5 триллион теңгени түздү. Это тоже очень существенно. И составляет 3,5 триллиона тенге. Алматы Казакстандагы заманбап туризмдин борборуна айлануусу мүмкүн. Өлкөгө келген ар бир 5-чи конок бул шаарга сөзсүз келип кетет. Бул чет өлкөлүктөрдүн Алматыга болгон кызыгуусунун өскөндүгүнөн кабар берет. Шаардын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу үчүн жергиликтүү бийлик, туристтик операторлор жана коомдук уюмдар масштабтуу жумуштарды колго алып жатышат. Өткөн жылы бул жерде туристтик хаб ачылган. Для этого и открыт туристский хаб, так что каждый горожанин, неравнодушный к нашему городу, может прийти. Шаардын ар бир тургуну туристтик хабка келип, өзүнүн идея жана долбоорлору менен бөлүшө алат. Биз аларды тыкыр караштырып ишке ашырабыз. Бул экологиялык туризм, башкача айтканда биздин табиятыбыз. Алматы аймагында 5 улуттук парк бар. Чөлдөгү Алтын Эмелден баштап Хан Теңири жетимиңдигине чейин көрө аласыз. Демек, Алматыга келген турист 3 сааттык жолдогу чөлдү да, Көлсай көлүн да көрүп кете алат. Бул албетте туристтерди өзүнө тартат. В 3-часовой доступности турист может посетить и пустыню, и Кольсайские озера. Алматынын туристтик тартымдуулугун арттыруу менен атайын түзүлгөн топ алектенет. Анын мүчөлөрүнүн айтымында шаарга туристтик брендинг керек. В метро на нескольких Метронун кээ бир станцияларында шаардын эң көрүнүктүү жайлары чагылдырылган стендтер жайгаштырылат. Ал жөнөкөй жарнама болбойт. Биз өзүнүн өзгөчө тарыхы жана жеке окуясы бар жерлерди топтоштурабыз. Бул маалымат шаар конокторуна болушунча пайдалуу болот деп ойлойбуз. Жакында дүйнөнүн 30 бестселлери казак тилинде жеткиликтүү болот. Алардын бардыгы Казакстандын Ачык университети онлайн платформасына жайгаштырылат. Жалпы философия, менеджмент, инновация, дүйнө таануу, психология, экономика жана башка багыттар боюнча дүйнөдөгү мыкты 100 китепти которуу мерчемделген. Аталган иш-чара руханий жаңыруу программасынын алкагында ишке ашырылат. Бул китаптардын саны 30, алгачкы лектен көрө едәуір қомақты. Бул абдан кызыктуу 30 китеп. Көлөмү мурдагыдан чоң. Китеп үстүндө улуттук котормо бюросунун кызматкерлери иштеди. Бул абдан көп күчтүү талап кылган жоопкерчиликтүү иш. Белгилей кетсем, котормонун сапаты абдан жогору. Ушул жылдын жаз айларында бардык жумуш аягына чыгат деп ойлойм. Осы көктемге карай толук мунун да жумуштары битеди.
Аны менен бирге платформада дүйнөнүн алдыңкы окумуштууларынын кошумча онлайн дарстары жайгаштырылат. Бул долбоорду Улуу Британиядагы Ачык университетинин адистери колдоого даяр. Серепчилер онлайн платформа колледж, университет студенттери үчүн гана эмес, эмгектенип жүргөндөр үчүн да жардам болот деген пикирде. Допустим, я имею диплом, я работаю. Бир мисал келтире кетейин, менде диплом бар дейле, бирок мен алдыдагы убакытта билимимди жогорулаткым келет. Ошол кезде дүйнөлүк платформага же университеттин сайтына катталып, онлайн курстарга катыша алам. IT технологиялар тармагында бул абдан маанилүү. Анткени ар бир 5 жыл сайын адистерди кайра даярдоо мүмкүн эмес. Биз окутуу программасына ишканалардагы маалыматтык коопсуздукка жооптуу кадрларды даярдоону колго алабыз. Ушул багытта онлайн курстар, онлайн сабактар жардамга келет. Белгилей кетсек, долбоордун башкы максаты казак тилинде дүйнөлүк бестселлерлерден онлайн түрдө сабак алуу. Улуу таланын байыркы обондору жыйнагы жарык көрөт. Ошондой эле элдик ооз эки адабиятынын тандалма үлгүлөрү чогултулуп, Тала фольклорунун антологиясы даярдалды. Казактын кобуз, домбура, сыбызгы, саз-сырнай жана башка салттуу музыкалык аспаптары менен аткарууга арналган маанилүү чыгармалардын топтомосун жасоону мамлекет башчысы Улуу таланын 7 кыры аттуу макаласында тапшырган. Жыйнактар заманбап санариптик форматка өткөрүлүп, жаңыдан жаралуусу керек. Музыкалык салтты жаңыртып, азыркы аудиторияга түшүнүктүү, жагымдуу форматта жайылтуу зарыл. Элбасынын өзүнүн тикелей айтуу. Өлкө башчысы Улуу таланын 7 кыры аттуу макаласында Тала фольклорунун антологиясын түзүүнү түз милдеттендирген. Бул 1000 жылдык тарых. Бул үчүн фольклордун эки багытын бириктиришибиз керек. Башкача айтканда, эгерде биз кандайдыр бир күүнү алып жатсак, анда ага тиешелүү өздүк уламышын, санжырасын көңүлдөн сыртта калтырбашыбыз керек. Комплекстүү антологияда бардыгы камтылышы зарыл. Тауға да біткен қайыңның солғылдар басай, жел өтсе тоғайға біткен жоңышқа солғын тор күн өтсе. Кыдырали Болманов Нурым ырчынын ушул термесин форматтап биринчи жолу Азия өнүндө аткарган. Чогулган эл бул жаңылыкты кубануу менен кабыл алды. Оны стадионга чыгаруу үчүн биз камералык аспапты стадиондук аспап кылуубуз керек. Калай? Терме биринчи жолу чоң сахнада жаңырды. Мындай нерсе эч качан болгон эмес. Бул чыгарма чоң аудиторияга жагып, тамшанууну жаратышы керек эле. Ошондуктан мен термени барабан менен бириктирдим. Аны менен бүгүнкү күндө өлкө башчысы айтып жаткан жаңы форматка өткөргөм. Косуу болгон. Сүйтүп стадионго битип акырындап апаруу да булайча айтканда. Домбура үнүн эстрадага жогорку чеберчилик менен айкалыштыргандардын бири Асылбек Еңсепов. 1997 жылы атасы Жасарал Еңсепов менен декко стилин негиздеген. 97 жылы осы эстрадамен кішкене 1997 жылы домбура менен эстраданы кошконбуз. Анткени ошол жылы жаштарга домбуранын өзү кызык болгон эмес. Домбурадан алыстап бара жатышкан. Ошол мезгилде ойлонуп, ушул чечимге келгенбиз. Домбураны жеке эле казак чертпеши керек, ал дүйнөлүк деңгээлдеги аспап болушу шарт. Ошондой жогорку максатка жетишибиз зарыл. Бул абдан маанилүү болгон. Деген ой туундагандан кийин сону жасадык. Казак домбурасынын ЮНЕСКОнун маданий баалуулуктар тизмесине киргенине быйыл 5 жыл болот. Маданияттын уюткусу, улуттук болушунун бренди болгон домбураны даңазалоо максатында Казакстандын күн тизмесинде улуттук домбура күнү белгиленди. Эми бул маареке ар жыл сайын теке айынын алгачкы жекшембисинде белгиленет. Түркияда стадионго жыйналган коомчулукту кооз үнү менен бийлетип таң калтырган Акерке Тажибаева. Акеркеде байыркы Коркут бабанын заманынан берки келе жаткан үнү муңдуу, эки кылдуу аспапты дүйнөлүк деңгээлде даңазалап келе жатат. Бизде музыка саласында, музыкалык өңдөө саласында мамандар жеткиликтүү. Және өтө тажрыйбелүү мамандар. Бизде музыка тармагында, музыкалык иштетүү тармагында адистер жетиштүү, абдан тажрыйбалуу адистерди арбын. Анткени бизде атамекендик симфониялык, камералык, эстрадалык маданият калыптанган. Эски ырлар заман талабына жооп берүү менен жаңырышы керек. Бул абдан маанилүү. Себеби ушундай шарттарда биз өзүбүздүн маданият жана музыкабызды жайылта алабыз. Шетелдик инновациялык үлгүлөрдү сөз жок, биз өзүбүздүн осы жумусубузга катыштырууубуз керек.
Ушул инсандар казактын улуттук аспаптарын өз калыбында заманга ылайыкташтырып, чоң аудиторияга жаркыратып даңазалап жүрүшөт. Бул жараян өлкө башчысынын макаласынан кийин мындан ары да сапаттуу ыргакка түшөт.